Тарбиячы адам тап пейлик энен, уул кызың дени сак өсөт экен. Билим берип адилет тарбияла, эки дүйнө бактылуу болот анда. Уулдарга үйрөткөн жакшы сапат, жакшы иштеп бакыт да, байлык табат. Жусуп Баласагын. Саламатсыздарбы, урматтуу тайпа мүчөлөрү? Эң биринчиден эне статусуна ээ болгон мээримдүү, күйүмдүү энелер, пайгамбар кесибине ээ болгон ардактуу мугалимдер. Бүгүн биз сиздер менен педагогика илимдеринин кандидаты, жазуучулар союзунун мүчөсү, экспериментатор, новатор агайыбыз Гапыр Мадаминовдун «Ата-энелер сиздер үчүн» китебинен «Кириш сөз ордуна» темасы менен таанышмакчыбыз. Анда эмесе, урматтуулар, угуп көңүлүңүздөрдү буруңуздар. Урматтуу ата-энелер, жалпы эле ушул китептин окурмандары, бул китепти жазуудагы максатым балдардын үй бүлө тарбиясына ата-энелердин көңүлүн буруу жана айрым психолог, педагог окумуштуулардын илимий көз караштарына негизделген номер 3 гимназияда эксперименталдык тажрыйбадан өткөрүлгөн ой, пикир, сунуштарды сиздерге маалымдоо жана жеткирүү, ой бөлүшүү. Дагы бир себеби, азыркы күндө көпчүлүк айыл жерлеринде балдар бакчалары иштебей калып, 1-класска келген окуучулар акыл эси, ой жүгүртүүсү жагынан мектепке даяр эмес келүүдө. Бул балдардын 1-класска окуусунда кыйынчылык түзүп, мугалимди жана ата-энесин бир топ кыйнап коюуда. Баарынан өкүнүчтүүсү, мектепке даярсыздык менен келген бала алгачкы күндөрдөн баштап сабакка жетишпей, окуудан, билим алуудан, мектептен жадап баргысы келбей калат. Кийинчерээк жогорку класстарда да китеп окуу, жазуу, сүйлөө, ойлоо, окуу иштеринен аткарууда кыйналып, начар окуган балдардын катарына кошулуп, басынып, чөгүп кетет. Бул өз кезегинде балада илим-билимди жек көрүүнү, кыжырданууну пайда кылат. Өмүр бою жүрөгүндө из калтырат. Мына ушулга далил катары 1997 жылы гимназияда психологиялык тесттин негизинде 1-класска келген окуучуну кабыл алуудагы 1-2 мисалды келтирген агай. Ал окуучу аңгеме учурунда үй эремеректеринин, жаныбарлардын аттарын, аткарган милдеттерин айтып бере албаган. Ал бакчада болгон эмес, ата-энеси, ага эжелери дагы бала менен машыгып, бакчанын ордун толтурууга аракет кылышкан эмес. Ата-энеси базар тиричилиги менен болуп, балага көңүл бура албаган. Натыйжада баланын сөз байлыгы өтө төмөн, акыл интеллекти талапка ылайык өстүрүлгөн эмес. Сезүү, кабылдоо, ойлонуунун элементардык ыкмалары калыптанбаган. Айлана чөйрөдө көргөн уккандарын байланыштырып, сүрөттөп айтып бере албайт. Кол манжалары калем, ручка кармап көргөн эмес. Сүрөт тарта албайт. Манжаларынын чийүү, жазуу үчүн реакциясы өрчүгөн эмес. Психологиялык, эмоциялык өсүүдө да бир топ проблемалары бар. Түнттүк, тартынчаактык, басымдуулук кылып, аңгеме, суроо жоопко ачык маанай менен эркин катыша албайт. Кызыгуу, таң калуу, суроо берүү калыптанбаган. Аңгеме учурунда ал бала ата-энеси тарабынан бир да жомок, ыр, табышмак, жаңылбач укпагандыгын сездим. Тең кур балдар менен эркин мамиледе болуудан да кыйналат. Көпчүлүккө аралашып, өзүн эркин сезе албайт. Бул бала 1-класста окуп жатып өтө кыйналаары, жогорку класстарда да окууга жетишүүсү, жакшы боло бербеси көрүнүп турат. Өкүнүчтүүсү, айыл жеринде мындай окуучулар ого эле көп. Мындай кемеңгеге албетте ал өзү күнөөлүү эмес. Ага бала бакчалардын иштебей калышы, иштесе да атайын билимдүү, өз кесибин сүйгөн тарбиячылардын жетишсиздиги бир себеп болсо, экинчиден үй бүлөдө ата-энелердин бул маселеге көңүл бурбагандыгы дагы бир себеп деп ойлоймун. Бирок ата-энелерди бир жактуу күнөөлөш да туура эмес, анткени алар бул иштин зарылдыгын, методикасын билишпейт. Ошол себептүү ата-энелерге бир аз болсо да жардам болсун деп ушул китеп жазылды. Мен ата-энелерге кайрылып, балаңызды тарбиялоо үчүн убактыңызды аябаңыз деп айтмакчымын. Айрыкча балаңыздын 4-6 жаш курагында кабылдоосу, акыл эси, сезими калыптана турган убакта убакытты аябастан балаңыз менен кеңири машыгууңузду суранам. Сиздерге бул иште жардам бере турган өтө көп китептер бар. Мен бул китептердин соңунда ошол адабияттарды да сунуш кылмакчымын. Ал эми азырынча мына ушул
колуңуздагы чакан колдонмо китеп жардам берет деп ишенем. Айыл жеринде мектептердин дагы бир проблемасы бул ата-эненин мектеп менен байланышынын начардыгы. Ата-энелердин сабактарга катышуусу, мугалимдер менен байланышып аңгемелешүүсү, балдарынын билим тарбиясындагы проблемаларын сурап билүүсү өтө төмөн. Чындыгын айтканда бир чейректе эмес, бир жылда да мектепке келип, сабактарга катышып, класс жетекчиси менен сүйлөшүп, өз баласынын билим тарбиясына кызыккан ата-энени сейрек жолуктурасың жана бул ойлондурат. Ата-энелер чогулушу болгондо, мектеп ачылганда же акыркы коңгуроодо гана келбесе, башка учурда атайлап баласынын билим тарбиясынан кабар алып, мугалим менен ой бөлүшүп, жардам берейин деп келген ата-энени деги эле жолуктурбайсың. Бул окуучунун билим алуусундагы жана тарбиясындагы бардык проблемалары үчүн мугалимдин жалгыз күнөөлөшүнө алып келүүдө жана балдарын билим тарбия алуудагы проблемаларынын чечилишин татаалдаштырат. Бул китепти жазууда дагы бир максат ата-энелердин көңүлүн ушул маселеге буруп, мектеп менен үй бүлөнүн байланышын чыңдоого көмөктөшүү, үй бүлөгө бала тарбиясы маданиятын киргизүү. Мына ошол максатта ата-энелерди мектепке тартуунун жолдорун издеп, мыкты үй бүлө, мыкты эне, мыкты сабак даярдоочу бөлмө конкурстарын жоболорун иштеп чыгып, сынактарды өткөрдүк. Бул инновациялык конкурстар жөнүндө республикалык, областтык, райондук деңгээлде жакшы пикирлер айтылып, ал башка мектептерге жайылтылды. Бул конкурста жөн эле көрсөтмө мероприятие эмес, ата-энелердин көңүлүн билим, маданият үй бүлөдө бала тарбиясынын буруу жана бул багытта ийгиликке жетишкен ата-энелердин тажрыйбасын жайылтуу. Бул китепте ошол конкурстардын жобосу, өткөрүү тартиби жана тажрыйбасы сунуш кылынган. 1992 жылдан бери жүргүзүлүп келаткан эксперимент рамкасында ата-энелер менен иштөөгө өзгөчө маани берилип, 1997 жылдан баштап энелер мектебинин жобосун иштеп чыгып, окуусун атайын программа негизинде уюштурдум. Себеби бала бакчада иштебеген айыл жеринде энелерге педагогикалык минимум билим берип, балдарды мектепке даярдоодо жардам берүүнү кааладык. Бул жобону жана программаны турмуш зарылчылыгына ылайык иштеп чыгып, балдары 1-класска келген энелер үчүн 5-10 күндүк атайын курс өткөрүп, сабак лекция уюштурдум. Бул мектепке окуган энелердин уул-кыздары окуу тарбияда мыкты ийгиликтерге жетишкенин биздин гимназиядагы 4-класстын окуучулары далилдеди. Гимназияда эксперименталдык иштер айыл жериндеги окуучулардын адабий, илимий, популярдуу китептерди өтө аз окуурун, дүйнө кабылдоолору өтө тар, үстүртөн калыптанбаганы далилденди. Өкүнүчтүүсү, мына ушул проблемага ата-энелер дагы, мугалимдер дагы жеткиликтүү маани бербей келе жатабыз. Мына ушунун өзү бүгүнкү окуучулардын билиминин тайкы, жан дүйнөсү жарды болуп, кругозорунун өспөй калуусуна себепчи болууда. Мына ушуларды эске алып, бул китепти окуучуларды үй бүлөдө төмөнкү класстан баштап адабий китеп окууга кызыктыруу, кругозорун кеңейтүү, инсандык асыл сапаттарын өстүрүү боюнча ой, пикир, сунуштар айтылды. Балдар билим тарбияны, маданиятты мугалимден алып, китептен окуп эле калыптанбайт. Үй бүлө ата-энени көрүп да калыптанат. Башкача айтканда, сөз чакырат, үлгү ээрчитет деген макалда айтылгандай, адамгерчиликтин, маданияттын үлгүсүн балдар үй бүлөдөн да алат. Ошол максатта маданияттуу үй бүлөнүн белгиси аттуу усулдук сунушту жазып, сунуш кылдым. Айыл жеринде баланын тарбиясы жөнүндө педагогикалык, психологиялык адабияттарды табуу кыйын, табылса да орус тилинде болуп чыгат же адис эмес адам түшүнүп кабылдоосуна кыйынчылык түзөт. Ошол себептүү бул китепте окумуштуулардын педагогика, психология боюнча айрым илимий көз караштарынан үзүндүлөрдү келтирдим. Аларды көңүл коюп, түшүнүп окуп чыккан ата-эне балдарын тарбиялоодо билгичтик менен пайдаланат деп ойлойм. Орчундуу маселелердин дагы бири бул балдардын үй бүлөдө, көчөдө убакытты текке кетириши, баалай билбестиги. Ошол себептүү убакытты үнөмдүү пайдалануу аттуу усулдук сунуштан да бир үзүндү келтирдим. Эгер 1-класска келгенден баштап алар сабакта
сабактан тышкаркы учурларда билимдүү педагогдордун тарбиясында болсо, мектеп жашына чейин алар бала бакча иштебегендиктен көбүнчө өзү менен өзү болот. Көпчүлүк ата-энелердин мектепке чейинки балдарды тарбиялоо билими жана тарбиясы жетишпейт. Жетишкенде да маани берип көңүл бурбайт. Ошол себептүү мен бул китепти көбүрөөк ата-энелерге балдарды мектепке чейин тарбиялоо жөнүндө ой пикир сунуштарымды жаздым деп баса белгилеп айтат улуу педагог, азыркынын дүйшөнү, новатор мугалим Гапыр Мадаминов агайыбыз. Албетте бул кичинекей китепчеде жогоруда айтылган проблемалар боюнча терең, ар тараптуу маалымат берүү кыйын, ал мүмкүн дагы эмес, анткени ал проблемалардан ар бири бир китеп болууга татыктуу. Менин максатым бул китепте ата-энелер, мугалимдерге ошол проблемаларды көрсөтүп, алар боюнча кыскача маалымат берип, аларды чечүүнүн айрым багыттарын көрсөтүү, ал эми калганын келечек муундар айтып жазышаар. Азырынча болсо балдардын бүгүнкү тарбиясынын жана келечегин ойлогон ата-эне бул китепти окуп чыгып, аталган проблемаларга көңүл буруп, чечүүгө аракет кылышаар. Изденип, мындан башка да атайын адабияттарды окуй башташат деп ойлойм. Өз баласынын тарбиясындагы кемчиликтерди байкап, билгичтик менен аны оңдоого аракет кыла баштайт. Эгер бул кичине китепчеде ата-эненин мына ушул иштерине түрткү болсо, демек бул кичинекей китепче өз максатына жеткен болот деп балдарыңыздын тарбиясына ийгилик, келечекте жакшылык каалап, новатор агай Гапыр Мадаминов.